Assalamu alaikum урматтуу Тескабар каналынын көрүүчүлөрү, мекендештер кандайсыздар? Фермерлер, же болбосо дыйкандар, багбандар. Бүгүн сиздерге жакшы жаңылыкты айтабыз. Биз Бишкек шаар тараптабыз. Азыр мен Ильяс агам тосуп алат. Сиздер багбандар түшүмүнү көрүп атасыздар да, түшүмүңүздөрдү. Буйрусам мына ушул көптөгөн сандагы түшүмүңүздөрдү сатам десеңиздер, азыр биз Ильяс ага экөөбүз сиздерге жакшы жаңылык менен бөлүшөбүз. Сатуудан кыйналып жатсаңыздар, анда сөзсүз агама кайрылыңыздар, байланышыңыздар. Ильяс ага, ассаламу алейкум. Кутман күн. Кандай иштериңиз жакшыбы? Урматтуу көрүүчүлөр, жакшы. Өзүңүз кандайсыз? Бизди чакырдыңыз. Сиздерде бир кандай десем, ушу багбандар менен иштеше турган ишиңиздер бар экен. Мени чакырдыңыз. Эми тагыраак айтканда, багбандар көптөгөн чоң объемдогу түшүмдү сата албай жатса, сиз жардам бересиз, буюрса бүгүн. Ооба. Биз азыр Россияга мөмө жемиштерди жөнөтүүнү пландап жатабыз. Экспорттоону. Ооба, экспорт. Азыркы учурда биз абрикос, слива, черешня, анан шабдалы кабыл алууну баштадык. Так, абрикос, өрүк, черешня тоже. Черешня, ооба, келесиз. Слива, Кайнолуу, каралык, каралма деп коет муну кээ бир жерлерде. Ошол э? кара өрүк, Анан шабдалы. шабдалы. Ооба. 4 фрукты. Ооба, 4 фрукт. Төртөөнү сиздер кандай шартта аласыздар? Канча объем аласыздар? Бир жумасына же бир айына, күнүнө? Жумасына 100 тоннадан ар бир фруктунан керек болот. Жумасына 100 тонна? Ооба, жумасына 100 тонна. Биздин Кыргызстандан чыгабы экен мындай тонна? Чыгып калышы мүмкүнбү? Чыгышы мүмкүн. Ооба. Негизи чоң объемдо керек экен, Чоң көлөмдө. Чоң объем керек. Ильяс мырза, муну эми сиздер өзүңүздөр кандай эми муну топтоп туруп башка жактарга экспорттойсуздар? Тагыраак айтканда сиздерге жардамчылар керекпи? Же менде бар деп прямой чалса болобу? Же мен табып бере алам өзүмдүн регионумдан дегендер керекпи сиздерге? Кандай адамдар керек? Сиздерге негизи дыйкандар жана заготовщиктер керек. Биз коробка беребиз, машина коебуз, баары жайында болот. Тагыраак айтканда кошумча күчтөрдөн жардам бере аласыздар. Ооба. То есть мен жий берем дегендерге, машина болсо машина берип, тараза болсо тараза берип, жыйнай турган коробка, ящик андай мындай болсо жардам бере аласыздар, Ал жагынан. Ооба. Негизи майда чүйдөн нерселерни детально өзүңүздөр сүйлөшөт окшойсуздар. Ооба, сүйлөшөбүз. Анан бизде дагы сапаттык талаптар бар. Биринчиден бул калибр. Биз экранга чыгарсак болобу? Ошо цифраларды биз сизге беребиз. Анан дагы жемиштер, мөмө жемиштер өзү мындай бүтүн, бузулбаган, эзилбеген, мындай көзгө жагымдуу. Сорт менен бөлгөндө канчанчы сорт болушу мүмкүн? Биринчи сорт. Биринчи сорт. Ооба. Высший сорт жарайбы, жарабайбы? Высший сорт жарайт. Карап көрөсүздөр ал жагын. Негизи желательно биринчи сорт, Желательно ооба, биринчи сорт. Биринчи сорт дегенде өтө майда эмес. Майда эмес. Биринчи сорт чоң, эзилген эмес. Ооба, эзилген эмес. Мисалы абрикос 40 мм ашык. Ширинасы. Ооба. Мондай. 40 мм ашык. Керек болсо, биз сизге почта же WhatsApp менен жиберебиз. Бизде мындай тизме бар. Тагыраак айтканда, мен заготовщик болсом, мисалы үчүн, мен сизге байланышам WhatsApp аркылуу. Сиз кандайча айтканда мындай талаптар жөнөтөсүз. Мисалы, могу ооба, бизде негизи мындай тизме бар. Мындай. Мына абрикос, мына бүт баары бар. Мына сактоо шарттары, влажность, калибр бүт баары жазылып турат. Анда дагы мындай рисуноктор бар. Мындай. Мондайлар болбош керек, Ооба, ушундайлар болбош керек. Мондай. Муну сиз заготовщикмин, мен даярдап берем, же мен багбамын, дыйканмын десе, ушинтип электрондуу вариантты жөнөтүп, телефон аркылуу иштесеңиздер болот. Эси чо бизге чалса. Бул сиздин талаптарыңыз? Жок, бул биздин клиенттердин талаптары. Тагыраак айтканда, ушуну жий берип жаткандар, ушу талаптарга баш ийиш керек, туурабы? Туура. Моундайларды кошпош керек. Ооба. Моундайларды. Туугандар көрүп алыңыздар, мына мунугу жарабайт экен. Мунугу курт жеп коюптур бетине бир аз кылып. Мунугу чакага салып атканда эзилип кеткен окшойт. Бул кам терип эле кыйып койгон окшойт муну. Могу ирип кетиптир.
Ооба. Могу моундай келе жатып эле башкача өңдө бузулуп кетиптир. Товарный вид дагы болсо жакшыраак болот экен да. Ооба. Ооба. Ильяз мырза, муну эми сиздер алыскы региондорго кандай? Бишкекке жөнөтүш керекпи же Бишкек ошол жактан да түз алып өткөтө бересиздерби даярдап? Ошону сүйлөшсөк болот. Возможно, биз Бишкекке жөнөтөбүз. Возможно, жүктөп сразу Россияга кетет. Бул жагы сүйлөшүү болот. Ооба. Регионго жараша. Ооба. Негизи продуктуңуз стандарттарга топ келишсе, сиз биз аркылуу Россия менен үзгүлтүксүз иштеше аласыз. Ильяз мырза, сиз менен иштешүүнүн пайдасы кандай эми? Мисалы, жыл сайын сиз менен иштесе болобу? Башка мезгилдерде, мисалы, күз мезгилинде дагы эмне менен иштеше аласыз эми? Азыркы мезгилде ушул 4 мөмө жемиш болсо, 1-2 айдан кийин эмне иштеше аласыз? Ооба, бизге дагы ар кандай жемиштер керек болот. Мисалы, алмурут, виноград, жүзүм, дагы курма, анан кеч пышкан алмалар, ооба, анан дагы эрте алынган алмалар. Жанагы 1 айдан кийин бышка турган алмалар, э? Ошол менен иштеше аласыз. Ооба, иштеше аласыз. Сиз менен бир гана азыркы өрүк, априкостор же болбосо черешня менен токтоп кала бере турган нерсе эмес экен. Буюрса, жыл сайын иштеше бере турган экен, э? Ооба. Буюрса, туугандар, Ильяз мырзага чалыңыздар. Бул кантип сактоо керек, кантип жийүү керек, талаптарын өзүңүздөр Ильяз мырза менен сүйлөшүп туруп келишип алыңыздар да, андан кийин жийип бериңиздер. Бул сиздики өтө жакшы экен. Товарны, жемишини сата албай жаткан дыйкандарыбыз да көп. Каяка жок кылышын да билбегендер көп. Баарында эле клиенти боло бербейт. Жоктор үчүн өтө жакшы саамалык. Эми менин айылымда ушунчалык мөмө жемиш көп, бирок менин айылымдан эч ким мөмө албай жатат дегендер болсо, дароо байланышыңыздар дагы, келишиңиздер, жийип өткөрүп бериңиз. Мына Ильяз агам айтты сиздерге. Транспорт болсо транспортировка, же болбосо материалдык жактан болсо дагы жардам беребиз. Бул жагыны жеке сүйлөшөбүз деди. Анда эмес экран астындагы нөмөрлөргө чалыңыздар, байланышыңыздар, Ильяз ага менен жакшылап иштешиңиздер. Ишиңе изгилик. Саламатта калыңыздар, аманчылыкта көрүшкөнчө.